Biz hazır elimizin keyinki keleceğini anlattığında bugün yoldaşlaşmamız gerek. Barımız şu yerde oturganımız, Xudayım nasip etse 100 yıldan keyin şu zalda oturgan hiç kimse olmadı. Barımız ketemiz. Bizning ortamızda canlı mumun gibi. Biroq 100 yıldan keyin de bizning mamlaketimiz qoladi. 100 yıldan keyin de bizning mamlaketimiz o'z o'lib o'tirgan shartimiz tuzib ketishimiz. Sen orba men oruyuna tajur. Sen orba men oruyuna tajur. Sen orba men oruyuna tajur. 21 yanvar 2025 yıldan başlap korrupsiyaga qarshi kurashuu mizamına bizning qilmish jazo kodeksida жаңы өзгөртүүлөр киргизилди. Ошонун негизинде мындан ары мурда коррупцияга каршы күрөштө коррупция кылган адамга бир жетекчине кармап алсак, бир коррупциялык элементтер менен так. Ал признание вини деген бар. Мына прокурорлор, министрлер форумунда жашып. Ошондо жасай турган болсо, анан жанагы ошол келтирилген зыян ордун толтура турган болсо, так. Анан кийин баягы тергөөчүлөр менен тергөө кызматы менен кызматташыкка бара турган болсо, аны статьяда көрсөтүлүп турган. Аны штраф менен чыгарганга болот депчи. Анан соттор алат дагы штраф салат эле 200-300 миң сом штраф салып чыгарып берет эле. Болду эркекке чейин. Мурдагы мыйзам менен. А бүгүнкү мыйзам менен андай жок турганда. Бүгүнкү мыйзам менен сен тергөө кызматы менен кызматташсаң да, келтирилген зыян ордун толтурсаң да, ооба мен күнөөнүмүн деп күнөөнү мойнуна алсаң дагы, ошондо дагы статьяда көрсөтүлгөн жанагы жазык мөөнөтүнүн жарымын түрмөдө өтөмөйүнчө чыкпайсың. Эркиндикке. Мына негизинен коррупциялык мыйзамдардын мөөнөттөрү 7 жылдан жогору жак болду. 7 жыл, 9 жыл, 12 жыл, 15 жыл болду. Мына эң азы дегенде 3,5-4 жыл, 5 жыл түрмөдө отуруп анан чыгат коррупцияда. Мурдагыдай жөн чыгып кете албайт. Бул мыйзамдын талабы. Мыйзам ушул өзгөртүүлөр киргизди. Өтө мындай деп коет, мындай каттуу талаптар, бирок ушул өзүнүн эффектисин берип атат азыр бизгечи. Айтып атпаймынбы, былтыр 139 иш козголсо 6 айда. Быйылкы 6 айда болгону 23 иш козголду. Адамдар түшүнө баштады. Бул кооптуу экен. Мындан ары да ушундай болуш керек. Бирок ошол мезгилде бизде азыр баягы көрсөтпөй, билиндирбей, анан кийин коррупция кыла берсек болот деген адамдар бар. Коррупция кылдыңбы? Дагы бир жыл айтайын, урматтуу тургандар. Эртели кечип колго түшөсүң. Не подумают, что это уйдет. Нет, не уйдет. Себеби улуттук коопсуздук комитети боюнча ушул багытта өтө ишин мындай өркүндөттү. Так. Бизде азыр улуттук коопсуздук комитетинде техникалык жагынан дагы так алдыңкы технологияларга колдонуп, мамлекет тарабынан өтө чоң каражаттар бөлүнүп берилди. Ошондой техника, технологияларды алып келгенди башка өркүндөп аткан мамлекеттерде. Ошонун баардыгын биз камсыз кылдык азыр. Үйүндө отуруп, шыбырап отуруп, кухняда отуруп сүйлөшүп аткандагы эртең чыгып өзүгө доказательство болуп калышы мүмкүн. Это не занимайсыз. Эгерде жок, мен коррупция менен үйрөнүп калганмын, муну менен осы жашай албайм дей тургандар болсо, баягы айткандай эле, лучше таштап туруп жумушка чыгып кетиш керек. Анан дагы бир өзгөчөлүгү болду, жаңы мыйзамды айтып берели тургандар. Эгерде коррупция илдети менен жоопко тарта турган болсо, жакын тургандардын баардыгы мамлекет кызматына келет. Балдарыңар, ата-энеңер, жакын тургандарыңар, бир тургандарыңар баардыгы кайсы кызматта отурбасын кызматтан алынат.
Мындан ары кайра кызматка коюлбойт. Коррупция менен жооп тартылган адам өмүр бою мамлекеттик кызматка мындан кийин алынбайт. Депутат да бола албайт, мамлекеттик кызматка да койбойт. Анын бала чакасы укук коргоо органдарына, коопсуздук органдарына, прокуратура органдарына, сот органдарына жумушка так кабыл алынат. Мына мыйзам талабы ушундай. Ошон үчүн өзүңөрдү ойлобосуңар дагы бала чакаңарды ойлогула. Тууган уруңарды ойлогула. Коррупция менен элементтери менен шугулданганды токтоткула. Окуу жайлардын коррупциялык элементтери көбөйүп кеткен окуу жайларында. Студенттер арасында. Студенттерди ошол университетке өткүзүү, окутуу, диплом берүү процесстеринде өтө көп коррупция болуп кеткен. Эсиңизде болсо керек, мына бул жерде көбүңүздүн эле мына мени менен теңдешке адамдар көпсүздөр экен, отурабыз. Эсиңерде биз кантип институтка өтөт элек? Институтка өтүш үчүн, университетке өтүш үчүн эмне деген кыйынчылыктарды көрөт элек? Биз үчүн университетке өткөн алмаалда тим эле укмуш бир чоң жетишкендик болчу. Азыр университетке өтүш эч нерсе эмес. Окуш эч нерсе эмес. Дипломду алып коюш эч нерсе эмес болду. Ушул нерселердин бардыгын биз мыйзам чегинде карап чыгышыбыз керек. Мына азыр эле бүгүн эле маалымат чыкты, кече ошол аныктап чыгышты. Бишкектеги улуттук университетте 2710 студент мыйзамсыз окуп атышат. То есть алар окушкан эмес. Же окууга келбейт, же экзамен тапшырбайт, же сессия тапшырбайт. Бирок аларга баягы баалары коюлуп, зачеттору коюлуп, курстан курска өтүп, дипломдорду алып атышат. 2710 адам студенттер айдалды жумушта. Кече эле КТУ экен, Кыргыз техникалык университет эле, кайсы университет эсиме чыгып калды. Аны дагы ошо ректори менен проректорун алып чыгып алып 59 адам ал жерде. Ал адамдар жаран чет элдик жарандар экен, Кыргызстанга бир да жолу кирип коюшпап турушмакчы. Бир да жолу Кыргызстанга киришкен эмес, бирок дипломдорду алып атышат. Мына бул эмне деген акмак? Бир жолу Кыргызстанга кирип, ошол жерде жашап, же болбосо окуп, же экзаменге барып көрүшкөн эмес. Университеттин астанасына аттаган эмес, бирок диплом алып атышат. Ушундай жогорку окуу жайлардагы коррупциялык элементтер өтө көбөйүп кетти. Ушул боюнча боштотаган жогорку окуу жайлары көп, Кудайга шүгүр. Ушулар боюнча өкмөткө иштеп күчөтүлөт. Туурабы? Усилия работает. Проверьте все университеты, все институты, все другие окуу жайлардын баардыгын текшерип чыккыла. Текшерип чыккыла, мыйзамсыз болсо ошонун баардыгын исключать эткиле, так? Андан сырткары ошолорду мындай допускать эткен мугалимдерди, жетекчилердин баардыгын жоопко тарткыла. Башка айлабыз жок, туугандар. Айта берип тилибиз тешти. Айлабыз жок башка. Университетте бир 10 миң, кээ-биринде 10 миң, кээ-биринде 15 миң адамдар окуйт экен азыркы күндө, туурабы? 15 миң адам окуй турган болсо, ошонун 2-3 миңи мыйзамсыз окуп атат да. Же окууга келбейт, баягы айтканда, же экзамен тапшырбайт, баягы контрактты төлөп коет экен дагы бүттү ошол жүрө берет. Андай болбош керек. Аз болсо да саз болсун дегендей, 15 миң адам окубаса, 10 миң адам окусун университетте. 10 миң адам окубаса, 5 миң адам окусун. Бирок баары мыйзамдуу болсун. Билим алысın. Мен отуруңуз, мен айтып коеюн бир примерде. Башка адамдарда эмес, мен өзүмдү мисал кылып айтып коеюн. Мен дагы Ош шаарында окууну бүткөнмүн. Ош шаарында Терешкова мектеп интернаты бүткөнмүн. Ошол жерде бизде химиядан Жанкорозов деген агайыбыз берчү. Так, аны баардыгы знаменитый Жанкорозов агайды баары жакшы билишет. Ошол агайдын колунда тарбияланып, ушу Россияга барып тапшырып, Томскидеги политехникалык университеттин химиялык технологиялык факультетине технология электрохимических производств деген жанагы специалист боюнча тапшырган. Ошол жерде барып биринчи экзаменди 5ке тапшырган мен химиядан. Химияда биринчи экзаменди 5ке тапшырганымда профессор Карбаинов деген бар эле. Химия технологиясы факультетинин жетекчиси. Ошол киши баягы преподавательдерди чогултуп алып айтты эле, как это так?
Он даже по-русски хорошо не разговаривал. А экзамен сдал на 5. Наверное, наша система сбой дала, да? Текшеришке уже отырып мен ич. Отырғызып алып, кабинетке кіргізіп алып, қайрадан текшеришке. Ошодан бір ежекелер орысша сураларды берсе, мен учкой отырсам айтады, да, я говорю, что вот по-русски даже не может разговаривать. Дайте мне письменно, да? Анам маған письменно бергенде мен чечіп берсем, мені мақташып, он как это, с Киргизии приехал, по химии, на 5 сдал, университет, де укмуш емерші. Көрдіңіз, ошо малды қандай даярлықта өткенбіз біз. Өтетелек ошоны. Ошо илим билимменен мына Кудайга шүгүр көптөгөн нерселерге жетишип атабыз. Ал эми азыркы балдарыбыз эмне болуп атат? Сурачы ошондо химиядан эмнени билесиз деп. Эч нерсени билбейт. Физиканы сура, математиканы, алгебраны сура, геометрияны сура. Эч нерсе билбейт. Анан является студентом 2-го, 3-го, 5-го курса. Как вы лишь получите диплом, а потом как вы лишь устроите где-нибудь на работу, а потом начинает заниматься этой коррупцией. Вот результат чего? Ошондуктан биз муну түп тамырынан кыркышыбыз керек. Университеттердин баарын текшерип чыккыла. Текшерип чыгып, мыйзамдуулугун карагыла, окуу мыйзамдуулугун карагыла, процесстерин текшерип берип жүрдү. Акчага кызыгып эле, мына бул акча төлөйт, жок бул айына, то есть жылына $1000 контракт төлөйт деп эле баягы студенттерди ала беришти, токтотуш керек. Ушул маселени чечишибиз керек кыргыз мамлекетинде. Башка айдабыз жок турганда, башка айдабыз жок. Тим койсоң, бул ушул кете берет. Кете берет, ушул эле мына жакын эле мамлекеттерден бизге өтүп атышат студенттер. Алар келип атып, же окушпайт, башка кылбайт. Лишь бы за дипломом. Не надо. Не надо этого. Муну жасабашыбыз керек. Ошо ректорлор чыгып коюп атат ушул жерге. Мейли ректорлор менен мен дагы өзүм постараюсь, дагы отдельный bir совещание өткүзүп. Так, ушул эң негизги багытыбыз ушул болду. Мына азыркы бүткөн бала, мына 26 жаштагы бала. Ушул эмесин текшерип көргүлөчү. Специалистин кадастра Узгенского района 26 лет. Значит, ал бир жылы 2 жыл алдын бүткөн, диплом алган. Туурабы? Каерде окуду ушул бала? Кантип окуду? Мыйзамдуулук алган дипломдун мыйзамдуулугун бүт текшерип кетсе, ошондон бир изян чыгат, ошондон бир кемчилиги чыгат. Же окуган эмес бул, же жөндөп барып диплом алып алган, же диплому жасалма, дагы бир нерсе, ошондо изян чыгат. Мына вот такие ребята занимаются коррупцией. 26 лет ему, понимаете? Не 40, не 45, не 50 лет, а 26 лет. Только начинает жить, уже как бы занимается коррупцией. Что нам делать? Уже занимается коррупцией, ребята. Жаш бала, 26 жаштагы бала деп. Туурабы? Ошондуктан ушул маселеге өтө олуттуу көңүл буруңуздар. Отуруңуз.